Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздар. Говорит ТВ телеканалының эфирінде осында Майдан аттуу теледебаттар программасы. Бүгін біз шайлоо мыйзамдарын талкуулайбыз. Шайлоо күзүндө өтөт, бирок анын шарттары улам өзгөрүп атат деген тема бизде. Бүгүн биздин эмеге талкууга катышкан Алмамбет Матомбраимов, мурдагы спикер, эл өкүлдөр жыйынынын спикери, мурдагы вице-премьер. Атыр Абдрахматова, Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы мүчөсү. Канышай Мамытова, жалпы иш деп атасак болобу, общее дело ушундай фонддун эксперти. Жана Акылбек Сариев, мурдагы төрагасы Борбордук шайлоо комиссиясынын, азыр ошол комиссиянын мүчөсү. Мурдагы мүчөсү дагы да. Эмнеден баштайлы? Сизден биз башын айтып коеюн мен. Биздики 3 турдан турат. Биринчи турда биз талкуулайбыз, ар ким өзүнүн турумун айтат, пикирин айтат. Экинчи турда 40 мүнөттөн кийин, 40 мүнөттө биз ар башка адамдардын пикирин угабыз. Экранга чыгат, аны ошолорго өзүңөрдүн мамилеңерди айтасыңар, туурабы, туура эмеспи, макулсуңарбы, макул эмессиңерби. Андан кийин 3-чү тур, акыркы 10 мүнөттө уже эмне кылыш керек деген тууралуу, эмне каякка жылып баратабыз, туурабы, туура эмеспи, жалпы абал, ошого өзүңөрдүн сунушуңарды баланча кылыш керек, түкүнчө кылыш керек дегендей. Менин оюмча ЦИКтин эмесинен баштасак го, мүчөсүнөн. Мен мүчөсү эмесмин азыр. Жумуш топтун мүчөсү. Жумуш топтунбу? Мейли, канышай анда? Мыйзам жазган кишилер. Эмне деп айтасыз? Кече күнү кабыл алынды, 2 окууда, 2-чи жана 3-чү окууда бир топ күтүүсүз нерселер болуп кетти, жанагы артыкчылыктуу дейбизби, преференциальное голосование деген мурда баары каршы болуп атты эле, ага макул болушту. Анан анча-мынча сандар өзгөрүп кетти, эми мөөнөтү дагы өзгөрүп атат да. Кандай деп айтасыз жумуш топтун мүчөсү? Эми биякта мен жумушчу топтун мүчөсү катары эмес, мен жалпы иш фондунун эксперти катары, бирок жумушчу топтун мүчөсү катары башынан алдында айтып кетет элем. Жумушчу топ өзү деген президентке 2 долбоорун сунуштаган. Биринчи долбоор бул Кыргызстан Республикасы боюнча бир жалпы округ болуп, преференциалдуу голосование түрүндө. Бул преференциалдуу түр болгондо шайлоо күнү келгенде партияны дагы, анан партиянын тизмесинин ичиндеги да кандидатты тандай алат деп. Бирок бул бүт жалпы 90 мандат боюнча деп бергенбиз. Экинчи болсо, ал деген аралаш система болчу. 55 мандат деген партиянын списоктарынын негизинде. Бирок ал учурда закрытый партийный список деп коет. Ал учурда партиянын тизмесине эле добуш бере алмак шайлоочулар. Мунун негизи бул деген квоталарды сакташ үчүн киргизилген болчу. 35 мандат болсо, адда мандаттын округдар негизинде шайланмак. Бирок силер өзүңөр көргөндөй эле мыйзам президенттин тарабынан демилгечи катары жогорку кеңешке бир эле мыйзамдын долбоору жиберилген. Бул аралаш система боюнча. Анан ал аралаш системаны жогорку кеңештин депутаттары биз берген долбоордон тышкары өзгөртүштү да. Себеби биздин долбоордо преференциальный деген жок болчу. Анан азыркы учурда болсо ошол 54 мандат менен 36 мандаттын көп деле айырмасы болбой калды. Тиякта эле мажоритарный системанын негизинде напрямую кандидатты тандай алат. Преференциальный системанын деле принципи ошол эле да. Напрямую партияны тандап, анан партиянын тизмесинин ичинде кандидатты тандай алат. Единственный бир жакшы калып калган нерсе бул аялдарга 30 резерв калды. Биз ага аябай кубанычтабыз. 30 болдубу? 30% резерв. Азайтылды да. Азыркыдай эле калып калды. 25 болсун деп айтып атпады. Сүйүнгөндөй эме жок да. Эми ошол азыркы турган эле нерсе калып калды. Аялдардын саны кыскарат, себеби дегенде аялдардын квотасы мажоритардык системада колдонулбайт. Бир гана партиялык система менен колдонуп келет да. Ошон үчүн аялдардын саны жогорку кеңеште азаят. Бул жетишкендик эмес, бул тескери артка кеткендик. Себеби квота менен резерв деген бул эки башка нерсе. Себеби резерв болгондо бул гарантированно 54
мандаттын арасында 30% бул примерно бир 14 болот го, эгерде мен туура санап атсам, 14 мандат гарантированный аялдарга берилет. Квотирование системасы бар кезде өзүңөр күбө болуп жүрдүңөр. Мына Атыр Абдырахматов ал кезде, по-моему, Республика партиясында иштеп жүргөн, аялдарды чыгарып, ал учунда көп чыр-чатактар болуп, соттор болуп аткан. Республика, мен жаңылбасам Кыргызстан партия ошондойлорго барган. Бул квотанын системасы иштечү эмес, себеби шайлоо күндөн кийин аялдарды списоктон чыгарып башташчу да. Ошол негизден резерв бул кандай айтсам, гарантированныйраак система болот аялдардын представлениясына. Бирок Атыра менен мен макулмун, себеби мажоритарный системада аялдарга квота жок, и биякта квота невозможно тут квоту сделать, потому что мажоритарный он выбирает напрямую кандидата. Поэтому там никакие квоты, резервы невозможно. Долбоорду берип атасыңар, жумуштоо даярдап. Ким чечип атат, муну коелу талкууга, тигини койбойлу деп? Кантип чечилет ошол? Биз мен айтып кеткендей эле эки долбоордун сунушун биз президентке жибергенбиз, а президент уже өзү демилге чыгарды. Өзү жалгыз бир адам чечип атабы? Эми ал аппаратта анда кантип чечет экенин мен билбейт экенмин, бирок демилге чыгатары президент жаңы конституция боюнча. Кандай болуш керек процедурасы? Бир адам чечиш керекпи? Жаңы конституция боюнча президент демилгечи болгонго укугу бар мыйзамдар. Өзү тандайт. Кайсыны кааласа ошону. Жеке дагы болот. Аткаруу бийлиги дагы демилгечи болгон болот. Генеральный прокуратурада мисалы азыр демилгечи болгон. Өзүңөр көрдүңөр. Ал макул, ал башка маселе. Жанагы жерде ушу мен тандадым деп айтылган сөздөр барбы бир чечимде? Мына мен тандадым, мына мен берип атам деген же жой эле берип коет, а эч ким билбейт кандай тандалат. Жалгыз. Башка киши бере албайт. Президенттин атынан эч ким бере албайт. Эгер демилгеси президент болгондон кийин башка субъект, жумушчу топ болобу, депутат болобу, аппарат да бере албайт. Бирок талкууганда муну алалы, тигин албайлы дегенде ошондой боюнча президент мыйзам демилгелөө укугуна ээ болуп атпайбы? Анан бул жумушчу топ президенттин алдында иштешти. Жок, ал түшүнүктүү. Андан түшүнүктүү. Президент тандап алды да, президент өзү демилгеледи. Демилгелеп атат. А бирок тандаганда жана эки эменин президент тандап алды. Өзү жалгыз. Ошол жазылганбы? Бул мыйзам жазылгандай, бул анын алдын ала иш алып баруусу да. Жазылган эмес. Кереги жок. Демилгечилер көп. Бүгүнкү күндө президент айтты, ген прокуратура, өкмөт, депутаттар көп субъекттер көбөйдү биринчиден. Экинчиден демилгечи болуп президенттин аты айтылгандан кийин ал жерден ал эч кимден макулдук сураганга мындай жол жок. Мыйзамда каралган эмес. Башка маселе ал тапшырма берип жаздырды, өзү жазбайт. Эми демилгечи деген ал жазат деген эмес, демилгечи деген сунуштайм деген сөз. Ар кайсы варианттарын көрүп көрдү, өзү каалаган вариантын жиберди. Бул жерден талкуу болушу мүмкүн эмес эч кандай. Негизи бул эки системаны карасак, мындай ар бир эле избирательный системанын өзүнүн кемчиликтери бар, жакшы да жерлери бар. Биздин фондтен ошол боюнча анализ жасап, публикациялар да алганбыз. Ошондо да биз айтып атканбыз, ар бир системанын кандай кемчиликтери бар, кандай рисктери бар деп, ошонун баарын биз айтканбыз. Анан эң негизги биякта өкүнүчтүү нерсе, мындай чечимди ала атканда мындай широкий общественный дискуссия болуш керек болчу да. Колдон келишинче региондордун баарын мындай көрүнүктүү саясий ишмерлер менен, ошол эле шайлоочулар менен, партиянын лидерлери менен максимально мындай ошол процесске катышчу субъекттердин баарын менен чогулуп, ушуну обсуждение кылыш керек болчу да. Бирок мөөнөттөр кыска болгон негизинде мындай обсуждение болбой калды да. И бул да бул чоң риск. Мындай карап чыксак, биз берген эки системанын тең, экөөнүн тең мындай кемчиликтери дагы бар болчу, жакшы да жерлери бар болчу. Анан эмнегедир мындай бүт баарын кабыл алган бир системаны таап чыккан жоксуңар деп айтат да. Мен айтып кетет элем, ар бир мамлекеттин өзүнүн мындай системасы бар. Общий, мисалы, пропорционалдуу, анан мажоритардуу дейт. Бирок ар бир мамлекетте өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Өзүлөрүнүн мындай мамлекеттин развитиясына карата, ошол учурда кандай вызовдор турат мамлекеттин алдында, ошону карата өзү системаны тандап чыгат да. Ошол себептен максимально ошол азыркы учурга приемлемый ушу эки система болчу да, ошо экөөнү бергенбиз. Бирок ошондой эле айтып атканбыз, ар бир системанын өзүнүн рисктери бар. Биз мындай эметсек, 2 мүнөттөн ашпай сүйлөсөк, бир эле адам көпкө сүйлөй бергендей болбой. Кандай дейсиз, мына 90 адам Бул жерде кабыл алынганды сындап антиминткенге болбойт. Көпкө чейин анысы эле жогорку кеңеш өзүнүн мөөнөтүн 1 жылдан ашырып жиберди. Биринчиден, экинчиден элдик кандай болгондагы референдум өттү дейбиз. Ал мыйзам ченемдүүлүгүн сактайт. Жаңы кабыл алган конституцияга шайкеш кылып,
90 депутатты шайлаш керек болчу. Бул жерден айтканда дүйнөдөгүдөн өзүнчө бар. Дүйнө жүзүндөгү өнүккөн мамлекеттердин ичинде деп коелу 20 мамлекетте гана бир палаталуу парламент бар, калгандарына бүт 2 палаталуу парламент. Бирок негизинен дүйнөдө 2 палаталык, 1 палаталык парламент болобу, эл өкүлдөр жыйыны пропорционалдык түрдө шайланат. Бизде деле азыр мындайын айтканда пропорционалдык түрдө шайланууга кетип атышат. Чындыгын айтканда 2 палаталуу партиялык деп атабыз, 1 мандаттуу деп атабыз. Бул жерден эки жагын карап көргөндө баягындай эле өтө турган кишилер, күчү бар кишилер өтүп келет. Партия өзүнчө шайланат. Бардык Кыргыз Республикасы боюнча деп атканда бир гана нерсеси жакшы болуп калып атат бул жерде. Ар бир депутаттын, келе аткан депутаттын кандай болсо дагы мамлекеттин ичиндеги ар бир регион, ар бир райондон кишинин шайлоого мүмкүнчүлүгүн түзүп берип атабыз. Бул жакшы болгон жакшы нерсе. Мурунку шайлоо кодекси боюнча партияда тура албасам өзүмдү сунуштай албайт болчумун. Азыр сунуштоого толук мүмкүнчүлүк болуп атат. Партияга кирүүгө кимге болсо дагы эркин добуш бере алам. Бир эле партияга байлана албаймын. Ушул партияга беришим керек, башкага бербейм дегендер, ушул партияны тандасам ичинен тандай турган киши болуп жатат. Ошондуктан азыр талашып атабыз. Президент сунуштадыбы, мындайбы, бизде мыйзам ченемдүүлүгүнө жараша демилге кыла турган атайын нерсе бар. Мурун президентте жок болчу, азыр президентке берилген, аткаруу бийлигинде дагы бар. Азыр сот, прокуратурага да берип койдук. Бул эми туурабы, туура эмеспи, дүйнө жүзүндө мындай өнөктүк кабыл алынбайт. Бирок ошентсе дагы биздин шайлоо жылдырып барайткан сайын ордуна коюш керек болгон. Ошондуктан азыр 90 депутат, бир палаталуу парламентпиз. Эгер мындай болсо көп жерде бар, теңге бөлүп койгондар бар. Тең салмактуу болгондой. Эң негизги нерсеси бул жердеги мен азыр мыйзам ченемдүүлүгүн сунуштаганда Конституцияда жазылган эң негизги маселе калып калган. Депутаттарды чакырталуу деген, чакыртып алуу Конституцияда жазылып турат. Бирок бул кодекске кирбей калды. Депутаттардын анча мынча сүйлөгөнү боюнча угуп калдым. Биз депутаттын статусу боюнча киргизебиз деп. Ал жерде болбойт. Сөз түрдө мыйзам, конституциялык мыйзам болгондон кийин мыйзам ченемдүүлүгү болгон конституциялык шайлоо кодексинде кабыл алыныш керек болчу. Дүйнө жүзүндөгүдөй өзүнчө тажрыйба бар. 15% шайлоочулар чакыртып алабыз десе, партияны дагы жеке кишини дагы чакыртып алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан эл өкүлдөрү болуп аткандан кийин бардык дүйнө жүзүндө эл өкүлдөрү тең шайланып, ар бир жерден шайланып келип эл өкүлү болуш керек. Бул анда палаталык парламент бул Швеция деп коелу, Норвегия, Португалия, азыркы убакта партияга айландырып кетти, Турция одна палатный ойдон калып атат, Кытай. Бул системалардын ичинде көп нерселер бар. Украина бар, Молдова бар. Андан тышкаркы бизде дүйнө жүзүндөгүдө дагы системалар бар. Бул жакшы билишет, булар иштеп аткандар. Францияда Франциянын гражданины болбой, өзү француз болуп мурунку болуп француз менен иштеген киши катыша алат шайлоого. Бул дагы жагы бар. Молдовада дагы азыр 5 кишиден квота коюп койгон. Эгер ушундай мамлекет үчүн катуу авторитети бар, абдан мыкты киши болсо, эл шайлаганга өзүн өзү болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи жагынан бул жерде азыр айтып атабыз квота деп. Мына бул жердеги эки шайлоо комиссиясы мүчөсү турат. Дүйнө жүзүндө квота деген түшүнүк жок. Мен айтып койгондо жок. Биздин эми чынын айтканда аял заты өтө токтоо, көп нерсеге алып келет деп, кантсе дагы аял затын активдүү киришүүгө аракет кылып атабыз. Биз аял заты үйдүн куту деп коебуз. Дүйнө жүзүндө мындай айта турган макал лакап жок, негиз жок. Өтө. Ошондуктан бул жерде айтканда сөз активдүү катыштыруу үчүн биз ошондой квота системасын берип атабыз. Дүйнө жүзүндө квота жок, бардыгы тең. Анда улутун бөлүшүбүз керек, мындай кылышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө алып келгенде бардык дүйнө жүзүндөгү улуттарды аз көпсүң деп айтпайт. Ошондуктан бизде аз улуттарга дагы беришибиз керек дегени квотаны мен көп нерседен түшүнө албайм. Бардык Кыргызстандын жараны бирдей мүмкүнчүлүгү укугу болуш керек деген ойдомун. Эми ал жакта мындай квота киргизбей эле анын баарын түшүнүп, анын баарын шайлайт, өткөрөт, бизде ошентпей койгон үчүн айласыздан жасап аткан амал болуп атат. Советтер Союзундагы интернационализм чет мамлекеттерге караганда бизде жогору турат азыркыга чейин. Ошондуктан бул жерде эл аралыкка тийишпеш керек. Өтө бул Кандай деп ойлойсуз? Мындай депутаттарды Акылбек тиги чакыртып алуу башаламандыкка алып келбейби? Бул жакпай калды, тигинтип сүйлөп койду деп эле баары муну чакыртып алабыз, депутат кылбай коебуз дегенден маселе болбойбу? Биринчиден аны талкуулаш бизинче ашыкча, анткени конституцияга кирилип калган ченем. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Бүгүн аны тандап кылганга болот, болбойт деп айта албайбыз. Аны талдаш үчүн анда конституцияны алып ташташ керек. Конституцияда жазылып турат, чакыртып алуу институту болуш керек деп турат. Тура айтып атат, кирбей калды.
кириш керек болду сөзсүз. Анткени ошол эле Конституциялык мыйзамда депутаттын мандатын мөөнөттөн мурда токтотуу жобо киргизилген. Бул баштан бери кетип жүрөт. Ар кандай себептер менен көрсөтүлгөн. Бул мандатынын мөөнөтүнөн мурда токтотуу менен чакыртып алуу экөө бирдей эле жыйынтыгы. Экөөнүн тең мандат ажырайт. Ошон үчүн бир механизм мыйзамга киргенден кийин экинчи механизм сөзсүз кириш керек болчу. Бул биринчи. Кирбей калган себеби жөнөкөй. Азыр жанагындай эки башка болуп кеткенден кийин чакыртып алуу механизмин кандай кылышын билбей атышат. Эртең гана ойлойбуз деген бул кичине ойлонбогондук да, ачык айтыш керек. Анткени мунун баарын адегенде иштетип туруп, конституциядагы норманы жок дегенде кийирип, анан мыйзамды алыш керек болчу. Андай болбой калды, эми болору болду, азыр биз айткан менен эч нерсе чече албайбыз. Анткени мыйзам үч окуудан кабыл алды. Башка маселе президент кол коебу же кол койбойбу. Эми менимче кол коет болуш керек. Ошол себептен бүгүнкү күндө бул алынгандан кийин эми эгер мыйзамга кол коюлса, менимче бул жерден тең укуктуу маселеси азыркы айтып кеткен квотадан баштап көтөрүлөт. Кандай себеп менен көтөрүш мүмкүн? Бүгүнкү күндө Конституциялык сот кайра түзүлдү. Аларга өтө өбөгөй чоң укукту берип койду. Мунун кыска болсо азыр Конституциялык сот ар бир мыйзамды талкуулап, өзүнүн оюн айтканга чейин укук берди. Бул шайлоо өткөндөн кийин менимче тең укуктуу маселе көтөрүлөт. Кандай себеп менен? Мыйзамда эл аралык нормаларда да бар. Тең укуктуу маселеси бул шайланууга дагы тиешелүү. Шайлоого эмес, шайланууга дагы. Мына бир палатада атабыз. Бир эле отурган депутаттар эки түр менен шайланып келип атат. Бирөө тизме менен, бирөө бир мандат менен. Бул тең укуктууну камсыз жок. Экинчи маселе жанагы аялдар маселеси боюнча мен да кошулам, себеби бул жерден биздин конституцияда жасалган ченем бар. Аял менен эркек бирдей деп турат. Эми баарыбыз эле билебиз, бул мурунтан бери келип атат, аны эч ким алган эмес. Утулган тарап Конституциялык сотко сөз кайрылат. Ушул мыйзамдын жоболорун Конституцияга туура келеби келбейби деп. Бул бир жолу бар. Анткени утулгандар сөзсүз болот. Жол иштеш үчүн каражатын жоготкон жаран сөзсүз кайрылат. Ошол себептен бул Конституциялык сот эми кандай чечет башка маселе. Биз биометрика боюнча деле ойлогонбуз укугу бузулуп атат деп, бирок бузулган жактарды чыгарып берип койбоду. Ошондой эле маселе бизде туруп атат да. Менимче ошол кооптондурган маселе ушул болуш керек азыр. Шайлоо эптеп баягы жазгандан кийин өтөт, жакшы жаман өтөт, бирок андан кийинкиси эмне болот? Ушу 5 жылдын ичинде тараптардын Конституциялык сотко чейин кайрылуу укугу болгондон кийин алар сөзсүз түрдө кайрылат. Анан кийин экинчи жагы мисалы пропорциональность деп кирип атпайбызбы? Ошол жагы жокко чыгып калса кандай механизм болуш мүмкүн? Белки бир мандаттуулар кошо кетеби же кайра алар кетпей калабы? Бул экинчи маселе чыгат. Дагы бир чоң маселе негизинен азыркы бир мандаттуу менен шайланып келген менен анан кайра пропорционалдын ичинен дагы бир талапкерге добуш берген, бул эми өзүнчө логикага жатпайт да. Анда преференциальный кылгылы ар бир талапкерге бирдей шарт коюп эле ошол талапкердин өзүнүн шайланып келүү укугун камсыз кылганда бул маселе жараламак эмес. Мындай караганда деле бир мандаттуудан бир жаранга берип атабыз. Тиги преференциальныйдан дагы ошонун ичиндеги жарандарга берген атабыз да эми талапкерлерге. Мындай караганда тартип бирдей көрүнөт, бирок шайланып келүү тартиби башка болуп калат. Ичиндеги талапкер республика боюнча добуш алыш керек, мындай карап келгенде ал эми бир мандат округ болсо өзүнүн аймагында гана добуш алыш керек болот. Теңдиктик бул жерден да камсыз болгон жок. Демек, тең укуктук маселеси менимче келечекте көйгөй жаратчу эң бир чоң маселе. Аттыр, анда мынау биринчи окууда кабыл алар алдында дагы, экинчи, үчүнчү окуу кабыл алынар алдында дагы президент депутаттар чакырды. Бул саясий басым эмеспи депутаттарга? Бул ыкма негизи биринчи президент Акаев маалында эле башталган ыкма болчу, өзүңүз билесиз. Анан көбүнчө бул ыкма көмүскө өткөрүлчү, ачык жарыяланган эмес. Андан сырткары президент өзүм чакырдым деп айтпай эле, анын аппараты депутаттардын өзгөчө азыркы чакырылыштын депутаттары, ошондо Атамбаев, Жээнбеков маалында колдорун тороп эле каалашынча эле каалаган мыйзам долбоорлорун алдырышкан да. Анан эми азыр бул колун торогондугу жарабай калгандыгы көрүндү. Алдары жеткен жок да аппараттынчы. Анткени депутаттар ызы чуу көтөрүп мыйзам долбоорунун карамашылталын, чекисин, көп жерден келишпестигин, калып калган конституцияда келишпеген жактарын таап чыгып, карамаш келген жактарын таап чыгып, мыйзам долбоорду четке какканга чейин алып барышты да.
Анан чоочулап кетишкенден азырынча биринчи окууга кала берели, андан кийин чогуу сүйлөшүп компромиссный бир вариантка келели деп ыкманы пайдаланышты. Анан ошондон көп өтпөй эле 2 ирет президент чакыртып, чайын берип, анан ошол президент демилгелеген бир гана шайлоо мыйзамдары эмес, тилекке каршы өкмөт тууралуу. Азыр эми кабинет министров деп коюшту, бирок атын өзгөрткөнү менен маңызы ошол эле өкмөт. Кабинет министрлер тууралуу конституциялык мыйзам, жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзам долбоору, анан кийин фейк маалыматтар, белки да 4, 5, 6 ошондо 6 мыйзам долбоорун кабыл алдырганга көндүрдү да депутаттардычы. Бүгүн дагы мынакей ошол абдан чоң талкуу жаратып, ошол өкмөт мүчөлөрүнө, эсептөө палаталарынын кол тийбестик макамды берүү боюнча мыйзам долбоорлорун президент сунуштаган. Ошону биринчи окууда кабыл беришти да депутаттарчы, ошол чайдан кийин. Анан эми бул элдин таразасынан кала турган нерсе, анткени жаңы конституцияга ылайык президент конституциянын гаранты болуп калды. Бул деген ошол конституцияда каралган бардык жарандардын, бардык тараптардын укуктары сакталыш керек деген талап. Андан кийин эгерде президент менен ошол жогорку кеңештин ортосундагы шайлоо мыйзамдарынын аркасы менен чыккан тирешүү күчөп кетсе, анда шайлоо дагы жылкы этмек. Анткени бир сөзгө келишмак эмес. Экинчиден президенттин командасы ошондой чабал иш кылганы дагы ачык көрүнүп, мындай аброюна шек келтирмек да, өзүнө дагычы. Анан ошондой чай берүү ыкманы кайрадан пайдаланууга келди окшойт да. Анан кээ бир депутаттар эми муну коррупция десе, кээ бир депутаттар компромисске келүү дипломатия жолу деп баалашты. Анан кийин эми депутаттар эл өкүлдөрү болгондон кийин эл алардын кылган иш-аракетин, президенттин да кылган иш-аракетин баалайт деп ойлойм. Преференциалдык эми өзүңүз башка бирден. Мен бир ойду айтып коеюн дедим эле, бул жерде эгер азыркы келе турган жогорку кеңештер конституцияны жакшылап окуп көрсө, жогорку кеңештин өтө чоң укугу бар азыр. Президенттин укугунан дагы жогорку укугу бар. Ушуну туура түшүнүп келип, туура колдоно билсе, бул сот системасындагы, прокуратурандагы, президентте да өкмөттө кетирүүгө толук укугу бар. А жогорку кеңеш эч ким кетире албайт. Кандай тирешүүгө барбасын да кетире албайт. Азыр ал тургай депутаттарды азыр закон ченемдүүлүгү кийинге киргизгенге кылып коюшту. Бул закон ченемдүүлүгү конституцияда жазылып калган. 3-төн 2 менен депутаттардын макулдугу менен. Эч качан депутаттар өзүнүн корпусунан 3-төн 2 менен макулдугун бербейт камаганга. Ошондуктан бул жерден абдан жакшы. Конституцияда жазылып калган 2 статьяны мен айтып келейтам. Бул кандайча өтүп кетти. Биринчи, минималдык социалдык төлөөнү бериш керек деп атат. Бул 5635 сом болуш керек менин оюмча. А бизде андайга өтүш үчүн Кыргызстандын 50% иштеп аткандардын пенсионерлердин акысын көтөрүш керек. Бул мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Экинчиден жазылып турат. Ошол бирине кечирээк күчүнө кирет деп киргизилбеди. Жок, мындай да. Күчүнө кирген жок да. Сиз кечирип коесуз. Закон ченемдүүлүгү бул жерде бул турат, сиз иштегенсиз. Конституция күчүнө киргенден баштап ал күчүндө. Жок, мен конституциянын өзүнө жазып турат, кайсы Кечирип жылдан коюңуз. баштап күчүнө кирет деп. Мен дагы бир жолу айтып коеюн сизге. Ал жерде биз калтырып коебуз да. Президент Азыр талап кылабы 5600 көтөрүлөт пенсия. Сиз менен биз талашпай туралы, сиз өзүңүздүн оюңузду айтасыз. Мен айтып турайын. Рахмат. Эми туура айттыңыз да. Мен айтып атканда туура айткан жок. Мен эч кандай калыстык бул жерде айтып атканда. Ошого алып келиш керек социалдык жактан. Экинчи жактан жазып койгон кызык нерсеси бар. Конституцияны, закондорду бузса, импичмент жарыянга толук укугу бар деп. Бул жердеги өтө кызык нерсе. Депутаттар азыр айтып атабыз, күчү жок ал бул деп атабыз. Эгер чынын айтканда, бул Кыргызстандагы биринчи созукта келеткандагыдай жогорку кеңешти кетире албайт. Жогорку кеңештин толук укугу бар болчу президентте. Мына азыр бардыгы билет, Акылбек абдан жакшы билсин, президент эл өкүлдөрүнүн жыйынында дайыма отурчу. Кандай гана сын пикир акса укчу. Ошондуктан бул жердегидей азыр айтып атканда аткарып бийлигин мойнума алдым деп атат. Бардык нерсени закон ченемдүүлүгүн азыр алып келип атканда, эртеге келген депутаттар бүгүн эмес да, эртеге депутаттар баары законду оңдойт, ордуна келтирет, 3-төн 2 менен бекитип коет. Президент анатка кайтарылбайт, ошондуктан күчүнө кирет. Бул жердеги айтып келеткан тең салмактуулукту конституциялык сотко дагы өтө чоң укукту берип койду, бирок механизмдин кайра чакырып алуу механизми бул жогорку кеңеште калып калды. Ошондуктан соттун тандоо боюнча көз каранды жагы дагы ачыкка чыкпай калды. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгүдөй биз айтып атпайбыз азыр. Эсептөө палатасыныкын башка дегендердикин дүйнө жүзүндөгү эсле практика кылсак, эсептөө палатасын жоопко тартат, чакырат деген бул дүйнөдө жок нерсе. Алар айтылган нерсе, сот системасы акырына чейин өмүрүнө акча иштейт дагы, баарына жооп берип, тактап койгон үч бийликтин дагы. Ошон үчүн дүйнө жүзүндөгү система эмне үчүн иштейт? Сот кандай чечим чыгарса, ошондойго баш ийет. Райондук сот чакырса дагы президент келип сотко жооп бериш керек, же өзүнүн адвокаты келиш керек. Эгер керек болуп өзү сөзсүз келүү керек десе келиш керек. Ошондуктан азыркы конституциядагы
кичине болсо дагы аткаруу бийлиги деп койдук, тең салмактуулук алып келип атабыз. Бул жагы дагы бар. Анан дагы биз бир жактан чыгарып койдук. Бул жерге да курултай деген да маселени чыгарып койдук. Ошондуктан бул жердеги көп нерселердин биз кайрадан кантсе дагы ар бир бутактын бийлигин эки баштуу кылып койдук. Аткаруу бийлигиникин азыр кабинет деп атат, аны өздөрү билет. Бир гана дүйнө жүзүндө азыр айтып атат депутаттар, биз шайлай албайбыз, жоопко тарта албайбыз. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик аткаруу бийликтин структурасын гана бекитип берет. Бюджетти бекитип берет, болду. Кимди коет, кандай иштейт, ошол жооп бериш керек президент. Аткаруу бийлигин башында тургандан кийин. А жогорку кеңешти алып келгенден жогорку кеңеш бизди кириштирбей атат. А президент эми мүмкүн жашыруун андай кылып киришип аткандыр. Комитетке шайлаганда, кимди каяка коерду, чечим кабыл алганда депутаттар толугу менен алат. Ошондуктан биздикиндей болуп, келишимге келип азыр компромисс дегендерге барбаш керек. Бюджетти биз азыр алдык. Биринчи жарымдыгылыкта 9 айга бюджет азайтып коебуз. 3 айга келгенде октябрда бюджетти бекитерде бюджетти өзгөртүп коюп атабыз. Артка закон кабыл алмыш, закон обратную силу не имеет. Биз кабыл алып койгон бюджетти өзгөртүп атабыз. Ал туура нерселер эмес. Ошондуктан азыркы өзүнүн укугун пайдалана албаган депутаттар азыр да колдонулбай атат. Толук бийлик укугун колдоно алса, 3 бийликтин бутагын бирдей иштеп кеткен болот. Депутаттар таза болбогон үчүн аларга такыр башка нерселерди пайдаланып, жанагыдай башка бир таптакыр маселе боюнча кылмыш ишин ачып, же дагы башка тууганынын азыркы жаңы конституция боюнча 3-төн 2 менен болбосо ошол өзүнүн кылмыш кылган жеринде кармалса 4 негиз болуп атат. Ошондо гана уруксаты жок, жогорку кеңештин кармоого толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан азыр прокуратура кармап атат, тиги деп атат. Мына биз айтып атабыз, башка жерлерде айтабыз. А прокуратураны дагы бекиткен алар. Азыр механизмди оңойтуп койду. Жарым менен алар прокурорду, генеральный прокурорду иштен чакырып алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. 50% менен. Ошондуктан бул жердегилердин механизмдердин анткенде конституциянын көп өтө суулары көп, бирок негизин айтып келгенде салыштырмалуу дүйнө жүзүндө келе аткан жаңы бир нерсени издеп тапкандын кереги жок. Бир системага келдик десек болот. Бийликтин 3 бутагы бар. А бизде ага чейин 5 бутагы бар болчу. Ошондуктан азыр мүмкүн жакшы эле дегенге кетебиз. Бирок депутаттар айтып бул жаман күчүбүз жетпей атат, аппарат дегенден көрөкчө бүт бардыгы бар. Ошондуктан бул жердеги өтө тирешүүнүн кыйын маселелери эмес. Бул азыр кантсе дагы алдыга жылышыбыз керек. Биз азыр шайлоону мына 1 жылдан ашырып койдук. Бул депутаттар келеби, башкасы келеби, кандай депутаттар келет? Эми бул шайлоо системасында эл кимди шайласа, хан ошондой болот дегендей нерсе болуп атат. Эл кимди шайласа, депутаттар ошондой болуп атат. Кандай кылып шайлап атат, кандай жол менен айтат, бул бардыгы кызык нерсе. Азыр мен айтып коеюн, партиялык система деп койдук 54. Алар деле азыр Кыргызстанды бөлүп алып, округунан шайланат, тууган тушкандарын башка жерден мага дагы кошумча добуш берип койгула дегенде, бир мандаттык эле шайлоо округу болот. Андан көрөкчө биз 90 депутатты бөлүп койгонубузда, 90 жерден 10дон болобу 20дан бир округтан өзүнчө мыктысы алдыга чыгат эле. Акчасы барбы, сыйлайбы? Экинчи жагынан депутаттардын бир мандаты болгондон депутаттар ал жерде кыргызча айтканда чакырып алып болбосо бери келип кекиртегин жулуп коет алар керек болсо. Азыр бир мандаттуунун бир мүмкүнчүлүгү. Экинчи жагынан президенттерге кайсы жерде болдогон президентке бул туура эмес, анда мандатты берген. Анда мандат депутат болуп келген киши президентке көз карандысы ал. Кол тийбестиги менен. Ошондуктан бул жердегинин баардыгын салыштырмалуу айта берсек, дүйнө жүзүндөгү бүт ошол болуп аткан, өтүп аткан тажрыйбаларга салыштырып бизде болуп аткан нерселер. Биз бир нерсе болсо эле бул ушундайбыз дейт. А өзүнүн укугу бар толугу менен, колдонсо эч ким жок дебейт. Мына азыр депутаттардын биз 81 депутат менен министрди кеттеди болбойт. Анда чакырып туруп шарттуу коюш керек. Конституция аткарылбай атат. Ошондуктан биздеги эми келе аткан депутаттар ушу чын эле элге иштей турган бир тандоо мүмкүнчүлүгү болуп келсе, жакшы болмок деп ойлогом. Мурда деле болгондо мажоритардык партиялык болбой эле дегиле болгон эмес да. Эң биринчи шайлаганда баары бир мандаттуу болчу. Бирок соттошуп эле жатчу эмес беле? Бири-бирин атып да атышканда жер Кыргызстан болгон системанын баарын көрдүк. Да. 95-жылы мынакей ага турат мыйзам чыгаруу эмесинде 15% партиядан келген, 35 бир мандаттан келген. 35-ин законодательный кылгас мыйзам чыгаруу, 70 эл өкүлдөр жыйынып алып келген. Жок, ошолордун ичинен 15% партиядан да кирбеди. Ооба. Анда көрдүкбүз. Азыркы аралашманы биз өткөнбүз башынан. 2000-жылы кылганбыз. Бир мандаттуудан дагы партияга дагы эки жака тең кое алат бир кандидат. 15. Ошондой андай бул азыркы кирип атканды өткөнбүз башыбыздан. Эми андан жакшы чыкпагандан ал кайра эмне келди деп түшүнгөн жокпуз. Ошон үчүн эми бүгүнкү күндө конституцияда жанагы системаны ачкып койгондон кийин эки палата кылып койсо да туура болмок. Эгер Курултайды экинчи палата кылып койсо болмок, үстүнкү палата кылып. Курултай кылбаса дагы жанагы 90-ды 45 кылып койсо деле туура болмок да азыр.
Анткени бул чынында көп мамлекетте бул өзүнчө актаган система болуп калгандан кийин жаңылыктын кереги жок болчу. Бул жерден түшүнүксүз болуп калды эми аны. Дүйнө жүзүндө орточо алганда 100-120 миң кишиден бир депутат шайланат. 100 Шайлоочудан 100-120 миң кишиден бул практика ошондой болуп калган. А биздики андай болсок 36-40 киши 40 депутат болуш керек. Биздин өтө тилекке каршы азыр агай туура айтып атпайбы, эки баштуу эл өкүлчүлүк. Бардык жакта эки баштуу болуп Эки баштуу эл өкүлчүлүк орган болуп калды. Анткени элдик курултайга абдан көп укук берилип калат да. Ошол эле депутаттарды чакыртып алуу демилгесин көтөрүү дагы элдик курултайга берилип атат азырчы. Анткени Жогорку Кеңеште биринчи окууга деп киргизип атышат мыйзам долбоору, бир депутаттарды өзүнөн ичара чыккан мыйзам долбоорго деме депутаттар өзү демилгеде окшойт, регламентке өзгөртүү киргизебиз деп ошол шайланып келген депутаттын мандатын чакыртып алууга элдик курултай кантип демилге көтөрүш керек деген ыкманы киргизишти. Бирок кала алыш керек да, бул элдик талкуулап турган мыйзам долбоор. Анан ошол элдик курултай кайсы бир министр же болбосо кайсы бир мамлекеттик кызматчы, жетекчи ишин алып барабы айтса, анда ошонун жумуштан кетирүү сунушун дагы президентке айтканга укуктуу болду. Элдик курултай кандайдыр бир социалдык, элдик же болбосо экономикалык ар кайсы тармактан көйгөйлүү маселени көтөрүп чыгып, президенттин алдына да айтканга укуктуу болду. Мыйзам долбоорлорун демилгегенге да укуктуу болду да. А бирок элдик курултай десек, бизде ошол мурунтан бери талкууланып келаткан нерсе да булчу элдик курултай депчи. Ошол курултай ким тараптан топтолот? Аппараты болобу? Эгерде аппараты болсо, канча акча каржыланат, кайсы тараптан каржыланат? Өзүнчө аппарат болгондон кийин, демек туруктуу иштей турган аппарат менен бул орган турабы? Эгерде мыйзам демилгеси бар болгондон кийин анын бирөө мыйзам жазышат да, же президенттин аппараты ишке алып барабы ошонун ишин, уюштуруучулук иштерин, же кабинет министров алып барабы, ким алып барат да? Анан бир эле учурда Конституция ушинтип жазылып калды да, Жогорку Кеңеш дагы президенттин алдында ошондой кайсы бир министрлердин же болбосо кайсы бир социалдык экономикалык көйгөйлөрдү айта турган болсо, ошол учурда элдик курултай да ошондой укукка ээ болду. Анан кийин ушундай аралаш ыкма менен 90 депутат шайланып келет. Мен түшүнгөнүм боюнча 3000ге жакын элдик курултайдын делегаттары бир аз башкачараак ыкма менен шайланып келишет дагы, бирок мыйзам демилгелөө укугу дагы бар. Жогорку Кеңештегидей кайсы бир мамлекеттик жетекчини кетиргенге, сунуштама бергенге дагы Жогорку Кеңештегидей укуктуу бар. Анан кийин андан дагы чоң ошол Жогорку Кеңешке шайланып келген депутатты чакыртып алуу демилгесин көтөргөнгө укук берилип калды да. Анан Берилек сунушталып атат. Сунушталып атат. Министрди алып коюңуз тигини жумушка жарабайт экен деп башка бирөөнү. Мыйзам ченемдүүлүк кабыл элек. Жок, мыйзам кабыл элек, окууга уже мыйзам демилгеси көтөрүлдү. Мыйзамга жанакы Жогорку Кеңештин депутаттарынын макамы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизебиз, регламентке дагы дейм. Эки мыйзамга өзгөртүү киргизебиз деп мыйзам долбоору талкууга чыкты да. Демек ошол элдик курултайга ошондой укук берилет. А бирок мындай болупайбы, жана чакыртып алуу укугу боюнчачы ага айтып атпайбы, Жогорку Кеңеш алмашпай туруктуу иштегенге жол болот дедиңиз, азыркы мыйзамдар менен, Конституция менен. Эмне деди? Туруктуу Жогорку Кеңеш иштегенге мүмкүнчүлүк болот дедиңиз да, азыркы мыйзамдар менен, азыркы Конституция менен. Иштеп атат да. Жок, азыркы жаңы кабыл алынган Конституция мененчи. Бирок эгерде дедим мен, туруктуу деген жок, күчтүү. Күчтүү мынакей. Күчтүү. Андан кийин рахмат. Жогорку Кеңеш парламент болуп атат деди. Ошондой мүмкүнчүлүк болот дегенде, бирок чакыртып алуу укугу бар болгондон кийин эртеңки күнү туура эмес, же болбосо жакпаган, же болбосо башка пикирдеги депутаттарды чакыртып алуу укугу бар болуп атпайбы? Азыр эгерде Атамбаев, Жээнбеков маалында укук коргоо органдары аркылуу депутаттардын жанагы бизнесине тийишип, аларды камакка алышып, депутаттардын оозун басып, азыркы Жогорку Кеңешти алсыз кылышса, анда чакыртып алуу укугу деле ошондой коркунучта. Ошол эле максат менен Ыкма болуп калышы мүмкүн да. Андан кийин мен ойлойт элем да, ушул Конституция боюнча эми кошулам айтып аткан спикерлерге кабыл алынды, элибиз добуш берди. Бирок кээ бир ошондой келишпеген, же болбосо чындап эле эгерде ишке киргизсе кандайдыр бир толкундоолорго алып келе турган беренелерди декларативный боюнча эле калтырыш керек да. Иштетпейчи. Андан кийин баары бир бул Конституцияга өзгөртүүлөр, толуктоолор, дагы тактоолор кириш керек экен, анык баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Иштетпей декларативный боло берсин деп, аны кантип? Ким аны? Мыйзамга кирбей койсо да калып калат. Ошо да. Жогорку Кеңеш мыйзамды кабыл алат, өзгөртөт, же токтотуп коет. Кеңеш берген бул жактан болгон окшойт.
кечирем сен эми бирок эми кандай десем башкы максат биз эми кандай пикирде кандай ойдо болбой эле юрист болсок дагы кесибиз боюнча такалап ийне чийине чейин жакшы жагында жаман жагын айтканга даярбыз бирок түшүнүктүү нерсе болуп атпайбы бизде азыр сырткы коркунуч бар экономикабыз такыр эле төмөн түшүп баратат коронавирус чакырыктар көп болуп атпайбы мамлекеттин алдындачы анан кийин баары бир туруктуу мындай бир консолидация болуш керек да ишке барышыбыз керек барып арыктык казабызбы же бири бири менен тиги ошол кызмат талашып жүрөбүзбү ошол барып огородду казган үчүн шарт түзгөн керек болуп атат да анан кийин жанагыдай чай берүү консолидация болуп атат го жок ошондо консолидация деген эмне компромисс эки тараптын тең пикири ошол тең укуктуулук тараза бирдей турганга эгерде мыйзам долбоору иштеп чыкса анда ошол чай бергени компромисс дипломатия эгерде ал бир жака болуп кетсе анда бул башкача айтылат мониторинг жагынан кандай болуп атат мониторинг жагынан азыркы кабыл алган системага айтып кеткендей туура кабыл алынды уже биз эчтеке кыла албайбыз президент кол койсо бул ишке ашырылат мониторинг кылган абдан татаал болот себеби мисалы элестеткиле шайлоо күнү шайлоочу келсе 2 бюллетень колуна карматат бир бюллетеньге одномандатный округ боюнча тандайт экинчи бюллетеньди партияны эстеп калыш керек анан партиянын ичинде жанагы мен добуш берүүчү кандидаттын номери канча эле деп аны эстеп калыш керек бул мурда деле ошо жок кандай деген кандидаттын эмесин номерине эстеш керек кереги жок болуп жатат эстеш керек болот да 54 арасынан бирөөнү жаттап мисалы акыл айке аябай кыйын болчу эме бирөөнү тандап алыш бул деген шайлоочуларды даярдаш керек үйрөтүш керек атын фамилиясын азыр депутаттардын өздөрү билбейбиз тамаштап жүрүшпөйбү жүзмөн кереги жок бирөөнү тандап алыш 5 жылдан бери таанылбагандан кийин номерин аты жөнүн да эмес номерин эмес фамилиясын билет ким калса экен кирип атканда бюллетень партия ушул партияны мага берди ичинде фамилиясы болбойт да номер эле болот атпайбы порядковый номер болот ошол жерде фамилиясы жазылбайбы номер порядковый номер тизмесинде 1 2 3 4 деп 54 чейин цифра коюп койгон анан макул эптеп шайлоочулар лотерея билети да а фамилиясын жазып койсо эмне болот экен бюллетень анда кандай болуш керек аткарылбайт айтып берейинби октан бир нерсе бар да эң жакшы ыкма болмок бирок эми бул ыкманы колдонгондо мисалы эч ким макул болгон жок окшойт да мисалы Европарламенттин шайлаганда элсеңер ар бир шайлоочуга жөнөкөй эле конверттин ичинде бюллетендер үйдөн келет шайлоочу ошол конвертти алат конверттин ичин ачканда канча партия чыкса аттанып шайлоого Европарламентке киребиз деп ошол ар бир мамлекет өзүнүн депутаттарын шайлайт да мисалы Чехиянын депутаттарын Европарламентке Германияныкын анан ошо өзүнүкү эле келет да өз мамлекетинин депутаттарын партиялардын талапкерлери келет да анан кийин ошол конверттин ичинде бир бюллетенде бир партия анан ачык ар бир ошол талапкердин аты жөнү туулган жылы иштеген жери кесиби жазылат ошондо бир бюллетень бир партия ошондой ыкмага барсак жакшы болмок анткени шайлоочу жанагындай кантип айткандай адашып башкага эмесеңиз эмнеге эсептейсизби биздин баарын алмаштырып жиберет да жок анан кийин мындай да алышат дагы бюллетень ошол конверт менен шайлоо участкасына келип ошол өзү каалаган гана бир гана бюллетенди алат бир партияныкын калганын мусоркага эми өзүнчө мындай эме коюп койушкан ошого ыргытат калган кагаздарды калган бюллетендерди алардыкы мындай да биздикинде атайын коопсуздугун бекитип бюллетенди башка эмеден чыгартпай тигиндей деген ызчуулар бар го башка дагы фейк бюллетень болуп калышы мүмкүн депчи эми өнүккөн мамлекеттерде мыйзамдуулук баалуу катары каалаган ар бир адам мыйзамды сактаган мамлекеттерде жанагы кагазы бюллетендин кагазы жөнөкөй эле кагаз переработанный күрөң мындан да күрөң болот го экинчи сорттогучу ошондой кагаз дагы бюллетень анан шайлоочу эгерде конвертин үйүнөн унутуп келип кайра участкага барып добуш берем десе ошол эле конвертти толук берет ал барып жанагы кабинкага кетет дагы жашыруун кабинкадан бир бюллетенди тандайт бир партия менен анын ичинен анын талапкерлерди тандап чыгат дагы урнага таштайт дагы кете берет анда алар честный болот атпайбы анда биздин шайлоочуларга башаламандык болбой түшүнүктүү болмок бирок анда орто эсеп менен бизге 60 миллионго жакын бюллетень чыгарыш болуп калат да анан кийин аны дагы шайлоочуларга буну бирөөнү аласың бияка ыргытасың калганын бияка ыргытасың анан кийин бир эле бюллетень тандап алсаң анда менин кайсы партияга добуш бергеним көрүнүп калат деген ызы чуу көбүрөөк болмок да анан ошон үчүн баардык партияларды бир бюллетеньге анан кийин партиянын номуру анан кийин партиянын ичиндеги талапкерлердин номурун коюшпайбы бул эми тилекке каршы башаламандык да анан сиз айтпайсызбы жанагы эмнеге цифраны эстеп калбайбы депчи бул эми пиарда элдерди карасаңыз биздин эле эмес бүт мамлекет жүзүндө шайлоого баргандар атайын ошол жеребьевкада кайсы санды алышса порядковый номерин ошону элге жеткиришет партиянын атындагы же талапкердин атындагы анан кийин бюллетендеги номурунчу ошондо кайсы бир партия бир шайлоого 20 партия аттанды дейли 20 партиянын ар бир 20 партиянын ичинде мисалы 20 талапкер бар
Анан ал 20 талапкер жүрөт дагы баарына үгүттөйт. 14 партия 20 талапкер деп. Элестеңиз, анан шайлоочу барат, 2 бюллетенди колуна алат дагы. Кайсы учурда эле кайсынысына 20-чыны коюшум керек деп 14 партиянын ордунда 20 партияны тандалышы мүмкүн да 14 талапкер коюп коюшу мүмкүн. Ошондой акырына чейин иштелип чыга элек. Мыйзам ошондой кирип калды. Карап көрөт. Эми карап мындай деп атканда ушундай утвердительный кылып бюллетенди Борбордук шайлоо комиссиясы өзү бекитет. Эми буларга сунушталды. Ал кандай механизм иштеп табат? мыйзамга кирди ошондой. Кирди. Иштеп чыгып мүмкүн башкачараак кыла тургу. Кече өзү докладчик айтпадыбы, даяр эмеспиз кичине. Даяр эмеспиз деди. Биз толуктоолорду өзгөртүп киргизебиз деди. Убактыбыз бүтүп баратат. Бул да кыска айтсаңар. Көп болду. Участковый комиссияларга токтоп кетет элем, ошо шайлоо күнү шайлоочулар эптеп добушун ошентип берели эле, мынтип эметип. Анан кечинде элестетик эле 2 урнада 2 урна болот. Бирөөндө одномандатниктерди алып чыгып санады. Андан кийин мисалы 20 партия аттанды. 20 партиянын момунда 20 стопкага койду. Анан ар бир партияны кайра 54кө бөлдү, ар бир эме боюнча, талапкер боюнча. Анан ручной подсчет ошондо. Жок, баарын санаш керек да, ручной подсчет. Санаганда участок шайлоо комиссияларына анчалык күч келбейт, эми санашың оюрак. Ручной подсчет долгий будет. Пароктон ким өтпөй калса ал партия каралбайт. Жок, пароктон ким өтүш үчүн участкалык комиссия санаш керек да. Ким өткөн Жактан дарынагай көңүл бура турган нерсе тилекке каршы биздин ошол мигранттар, сыртта жүргөн кыргыз жарандардын укуктары кеңейтилбей калды. Мен ушул президент жумуш топ иштеп чыккан мыйзам долбоорун президент коомдук талкууга койгондо президенттин атынан дагы жогорку кеңешке дагы жөнөткөм да. Келгиле мурун бизде ошол ыкма бар эле, кыргыз жарандары көбүрөөк жашаган жерде, жыш жашаган жерде участкаларын ачып берели деп. Тилекке каршы президент тараптан дагы, Боршойком тараптан дагы, жогорку кеңештин депутаттар тараптан дагы бул колдоого алынган жок. Бир гана ошол дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө, консулдук мекемелерде эле добуш берген ыкма эле калып калды да. Анан биздики убактыбыз бүтүп баратат да. Экинчи, Бул жерде биринчи мен тур. айтып коеюн, Россиядагы шайлоочулардын негизин алганда мен атайын карап көрдүм. Официалдык каттоодон өткөн бизде 70 000, 80 000 болгону. Калганын баардыгы мыйзам ченемдиги жок, ким кайда экенин, анын эки жердик жаранды бар, Россиялык жаранды бар, Кыргызстан. Ошондуктан толугу менен тактоо чыкпай атат. Анда биздики бул жактан аткаруу бийлиги такташ керек болчу. Кайсы айылдан канча киши кай жерде жүрүп атат, анда такташ керек, бул башка нерсе. Ошондуктан жанагы Франциянын эмесинчи үлгүсүн биздин ошол сыртта жүргөн мигранттар жакшыракай билет. Ошол эгерсе жаран эмес, бирок өзү француз адамдарга шайлоо боюнча укук берилип аткандан кийин эми биз өнүккөн мамлекеттердин бир тарабын көрүп, бир тарабын көрбөй коюп, ошол сыртта жүргөн биздин жарандарды ырыт кийген болбойт да. Французмун деп, ал Франциядагы айткан нерседе эл өкүлдөр жыйынына французмун деген киши келип, жалпы шайлоого катыша алат округтан, ошондуктан кете берет. Бизге да канда ошол жакта жүргөн кишилерге биз айткандай, Россияда миллион кишилер, анда биз участок жазып беришибиз керек болчу, 10 киши шайланат. Биринчи немебиз бүттү, бөлүгүбүз бүттү. Азыр мына пикирлерди угалы, 4 пикир бар бизде. Мен окуп берейин, азыр эмеге да чыгат экранга дагы. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков. Бул мыйзам биринчи окууга келгенде шайлоо босогосу 3% эле. Экинчи окууда 5% болуп калыптыр. Президент 2 жолу чай бергенге эрип кеттиңерби, же эмне болдуңар дейт депутаттарга. Эмне үчүн 2% кошулуп кетти. 7%дык босогодон өтпөй калган 12 партия октябрда митингге чыгып, шайлоо жыйынтыктар жокко чыгарууну талап кылган. Анан ыңкылап чыгып 1 миллионго жакын добуш күйүп кеткен. 5%дык босого менен да ошондой болбойт деп ким кепилдик бере алат? Муну менен бечара партияларды чаап жатпайсыңарбы дейт. Же дагы чайга чакырабы дейт. Бул биринчи пикир. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлообекова. Жаңы мыйзам менен буга чейинки демократиялык жетишкендиктер сакталат. Депутаттык негизги милдеттерди мажоритардык система менен шайланган 34 болуп атат, азыр 34 депутат дагы 36 депутат дагы аткара алат. Азыркы учурда болсо талапкерлер ким болоорун чечкен жалгыз субъект партиялар болууда. Ал эми коомдо партиялар гана эмес, эркин талапкерлер өзүн өзү көрсөтө алыш керек деген талап бар. Эгер шайлоо партиялык тизими менен гана өткөрүлгөн ыкма калса, анда көз карандысыз талапкерлер да болсун деген элдин талабы көңүлгө алынбай калган болот. Үчүнчү, укукчу Таттыбүбү Эргешбаева. Парламент депутаттарынын шайлоо конституциялык мыйзам болгондо да жогорку кеңештин өзүнө тиешелүү мыйзам. Президенттик аппарат парламенттин башынан аттап өтүп, жогорку кеңештин өзү тууралуу мыйзам сунуштаганы, анысы аз келгенсип, долбоорду мекеме аралык жумуш тобу даярдап жактырганы, бийлик өз укуктарынан аша чаап кеткенин көрсөтөт.
чындай эле президент мыйзам сунуштоо укугуна ээ. Бирок бул мыйзам депутаттар тууралуу мыйзам. Алар кантип шайланыш керектигин президент чечпеш керек дейт. И үчүнчү пикир. Төртүнчү пикир чыкпай калыптыр бияка. Шалдабекова, Жогорку кеңеш номели ушул 3 теметели. Дагы бир пикир бар эле, Бактыбек Жумагуловдун пикири. Ал эме деген преференциалдык шайлоо туура эмес, жакшы эмес, бул партиялардын түбүнө жетиши мүмкүн деген. Ушундай төрт пикир. Силер ушул пикирлер жөнүндө пикириңер кандай? Акыркысынан баштасам партиянын түбүнө жете турган партия жок бүгүнкү күндө. Алар өзлөрү убактылуу партия, бүгүн бар, эртең жок партия экенин баарыбыз эле билебиз. Биринчи маселе. Экинчи, демилге боюнча Конституцияда мисалы демилгечи тарап көрсөтүлгөндөн кийин анын ар бири кандай гана мыйзам болбосун демилгенге укуктуу. Башка маселе парламент өзү демилгелебесе анын артынан эч ким түртпөйт да. Же өлкөбүзгө балким демилгелебе деп эгер айткан болсо анда депутаттар айтыш керек эле. Бул жерден президент эгер өзүнүн укугун колдонсо, Конституция жазылып тургандан кийин мыйзам ченемдүү болуп турат да. Момбектин айтканы боюнча ал киши кол сүйлөйт, баягы төкмөчү го. Маселе кандайдыр бир жанагы 5%, 3% эмес. Керек болсо жөнөкөй эле пропорционалдан преференциялык өтүп кетишпейди. Эсептелбей туруп, көрбөй туруп. Ал маселени айткан жок го. Бул мыйзам өзү чийки. Шайлдыбеков айтканы боюнча бул жөн эле болбогон мындайча жүйөлүү кандайдыр бир баягы өзүнүн айткан актаган сыяктуу болуп калды. Себеби ошол эле талапкерлер болобу, ошол эле партия болобу, баары тең эле талапкер болом деген киши, мүмкүнчүлүгү бар киши барып партиянын ичине тизмеге кирип жүргөнүн баардык көрүп турабыз. Мен жалпысын айтайын дегеним мындай да, бул шайлоо мыйзамын алганын кесепети эмне болот? Биринчиден каражат маселеси көбүрөөк болот. Мурунку шайлогондо сөзсүз түрдө биз өнөмдөгөн ордуна кайра тетирисинче аябай чыгымды көп талап кылган мыйзамды кабыл алдык. Анын бир эле себеби жанагы кошумча 34 округдук шайлоо комиссияларын түзүш, аларды каржылаш, бул бир маселе. Экинчи маселе, санап келгенде чын эле жыйынтыгын чыгарганга бул 1,5 күндөн ашыгыраак кетиши мүмкүн. Шайлоо комиссияларынын көбү кетип калышы мүмкүн шайлоо башталганда. Жөнөкөй бекер иштеген бул жанагы көп мандаттуу жергиликтүү кеңештин шайлоолорун санаганда дагы чыдабай, көбү санабай өткөрүп койгон. Шайлоо комиссиялары анткени аны колго санап чыгыш өтө кыйын. Бул азыр айтып жазып койгон оңой болгону менен жанагы ар бир партияны анын ичинен ар бир талапкерди колго эсептеп чыгыш бул 2 саат 3 сааттык жумуш эмес, бул 1 күн 2 күнгө созулуп кетиши мүмкүн. Элдин чыдамы төгөнөт. Эл күтөт. Эл жаман ойлой баштайт. Булар ичинде отуруп бирдеме жазып атат деп айтат. Биз көнүп алганбыз да. Бул ошо кылып келет азыр. Анан эми мына шаштырып кетсе кабыл алынды, маселе эми качан кол коюлат? 5 күндөбү, 10 күндөбү, же 1,5-2 айга созулуп кетиши мүмкүн. Ошондон кийин гана мөөнөтү аныкталат. Ошондон кийин анан президент укук алат дайындаганга. Да. А президент канчадан кийин коет? Ал башка маселе. Демек, азыркы убакыт бир президенттин кол койгонго чейинки убакыты бар. Кол койгондон кийин дагы дайындаганга ойлонуп анан дайынданчу убакыты бар. Бул 1-2 ай, 3 ай болуп кетет, балким 4 ай болуп кетет. Анткени мыйзамдын өзү чийки болуп калды. Азыр аппараттар эптеп жамап атат. Бирок анын канчасы туура келет, туура келбейт, башка маселе. Ошол Конституцияга шайкеш келеби келбеби экинчи маселе. Анан президент эми өз демилгенден балким кол коюп коюшу мүмкүн. Бирок аны аткарышы кандай болот? Маселе ошондо турат. Кыска эметсек. Мен эле ойлойт элем, президент демилге алганын бул туура деймин. Парламент көпкө созулбаш керек болчу. Келип эми электенелип өтөт деп коебуз. Экинчи жагынан бул жерде айтып атат, мына долбоорду мекемелер жумуштап даярдап жактырды деп атат. Сунушталды, коомдук ишмерлерден кылды, башка мекемелерден алып келип, жалпы 3-4 закон ченемдүүлүгүн карап чыккыла дагы сунуштагыла деди. Иштеп чыкты. Бул жердеги Таттымбек Эргешбаев деп жазып коюпсуз. Бул жердеги айтканы мен бул кошула албайт элем. Себеп дегенде баардык ар кандай жактардан келип кошулгандар, ошондор коомчулуктар, бейөкмөт уюмдар деп атабыз. Баардыгын киргизип койгондо бул жакшы нерсе. Өзүнүн оюн айта алат, кантса дагы закон ченемдүүлүгү талкуудан өтөт. Экинчиден партиялар жок болуп кетет дегенде бизде түптөлгөн партия жок азырынча. Бир дагы партия, ошол партия башталгандан баштап туруктуу азыркыга келейткан партияны көргөн жокмун. Ошол тизмени карасаңыздар, бүгүн бул жерде, эртеси башка жерде, үчүнчү жерде башка жерде биз партиялар эгер чет мамлекеттер түптөлүп жок дегенде коомдук көңүл
эки тараптуу болуп калганда дүйнө жүзүндөгүдөй өнүккөн мамлекеттерде эки эле болот, консерваторлор, демократтарды же республиканцы деп. Негизги болот, ошол жерден негизги нерседен кетип атат. Эми азыр жаш жылдар деп атат. Ошондуктан эл түптөлүп калганда канча механизм, алар Европа, Американын айсы 300 жылдан өтүп кетти. Биз азыркы 30 жылдын ичинде бир нерсени тез өзгөртөбүз деп, обостон бир туруктуу нерсени кабыл алып кетишибиз керек. Экинчиден, бул жерде айтып атканда Шайлдыбекованын айтканы боюнча демократиялык принципти колдонобуз деп, кантса дагы эл шайлоого мүмкүнчүлүгүн бердик. Кантса дагы аз болсо дагы 36 болсо дагы өзүн сунуштай алууга уруксат бердик. Акча боюнча дагы ошол өтө турган нерсенин акчалардын суммасын азайттык. Баардыгы бул жагынан келет. Эми Момбековдун айтканы боюнча ушул эле парламент 3% кылган, 5% кылды, 7% кылды, 9% кылды, кайра 3-кө түшүрдү, кайра 5-ке кылып койду. Эми бул жөнүндө эмне деп айтсак, өзү айткандай эле бул эми анекдоттуу нерсегидей жогорку кеңеш өзүн өзгөртүп атат. Принципиалдык түрдө келип баардыгын айтып, эгер ушулардын баардыгын таңуулап койгон болсо, президент азыркы бийлик боюнча президент таңуулай албайт. Ал жогорку кеңешти кетире албайт. Ошондуктан бул жердеги жогорку кеңеш күчтүү бойдон өзүнүн чечимин алып чыгыш керек. Канткенде да шайлоо кетиш керек. Бирок ушул жердеги мен депутаттардын кичине айтып калды, кичине караш керек дегенде. Мүмкүнчүлүк бөрүп, мүмкүн артка жылдыраттыр, бир ай дем алып келип, сентябрда келип, мүмкүн келишпестик нерселерди ордуна келтиргенге аракет кылышаттыр. 60 күн, 90 күн профессионалдык шайлоо болобу. Эми буну нерсени чын айтканда кантсе дагы мамлекетибизге өзүбүзгө ылайыктуу кылып шайлашыбыз керек. Дүйнө жүзүндөгү айткандай, эл ханына тең, шайлаган жетекчисине тең. Шайлап алган жетекчи элине тең келет дегенде. Кыска анда убакыт абдан. Күзүндө парламент кайра кайтып келсе бул жакшы да, тура алмок. Бул ошол мына пикирлер жөнүндө мына айтылган. Бул пикирлер боюнча жана босого биринчи босого тууралуу өткөн мынакей жокко чыгарылган өткөн жылдагы октябрдагы парламенттик шайлоодо 3,5 миллиондон 2 миллионго жакыны катышса, ошондо 16 партия катышкан. 16 партиянын 6-оосу 5% босогодон өткөн. 9-оосу 3% босогодон өткөн. Айырма ушунда. Эгерде 3% босого калганда, анда парламентке 9-10 партия өтүп кетмек. Ошон үчүн ал 9-10 партия өтсө, биринчиден эсеңиз 54 болду, 54 депутат 9-10 партиядан келсе, андан кийин биягында 36 бир мандаттуу эркин депутаттар бар болсо, күчтүү инсандар шайланып келсе, көз карандысыз. Анда ал жогорку кеңеш менен президент кантип иштешет? Ошон үчүн партиянын санын азайтыш үчүн босого көтөрүлдү деп ойлойм да. Анткени босогодон эми 6 менен 9-дун айырмасы чоң эле да. Ошон үчүн шайлоочунун саны өзгөргөн жок. Босого ошон үчүн көтөрүлдү. Анан тилекке каршы айтылбагаптыр, регионалдык босогону да кайрадан көтөрүштү. 0,3%га түшүрүлгөн босогону кайрадан 0,5%га көтөрүштү. Бул дагы кандайдыр бир тоскоолдук да. Андан кийин айта турган бул преференциалдык, демократиялык шайлоо анан жана башка деген мен тилекке каршы коркуп турган гана нерсем, кара эле акчалуу, капчыктуу адамдар шайланып келет. Дайыма ошондой да. Анткени эгерде биздин шайлоочулар кара эле эски ыкма менен келген талапкерлерди тандап беришсе, анда чөнтөгүндө акчасы көп болгон адамдар акча таркатышат, тизменин ичинен алдыга жылышабы, партиясыз жылабы, же бир мандат окурсан добуш алабы, бирок ошол эле депутаттар кайра кайтып келишет да. Ошондой Абдан жанагы порог боюнча айтып кетет элем, биздин фонд өз учурунда өзүнүн предложенияларын башка фонддор менен чогулуп берди эле. Негизи могу 20-жылы болгон революциянын негизинин бири элдин талабы ошо порогду түшүргүлө деген болчу. Ошон үчүн биз деле ошо 3% болсун деген мыйзамдын берген демилгесинде деле долбоорунда деле 3% болчу. Тилекке каршы 5-ке чейин көтөрүп коюшту жогорку кеңештин депутаттары. Жанагы системанын түрү боюнча мен башынан эле айтып кеттим эле. Ар бир системанын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, өзүнүн кемчиликтери бар. Тилда система анын ар бир проблемалары бар. Бирок башынан президентке берилген эки система, алар азыркы кабыл алынган системага караганда туруктуураак болчу, рисктери азыраак болчу. Биздики анда экинчи тур аяктады. Азыр убактыбыз өтүп кеткен үчүн мына 54 мүнөт болуп кетиптир. Анда мына жыйынтыктоочу сунуш эмне кылыш керек дегенде анда абдан кыска 1,5 мүнөттөн анда сизден баштайлы. Мен айтат элем, кандай болсо да жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүш керек. Президент демилгени мойнуна алды. Көп нерсени алам деп атат. Аткарганын көрүш керек. Үч бийликтин бутагы бирдей болуп биз кетип айтабыз. Ошондуктан бизде Кыргызстанда канткен дагы айтып атат революция деп мен ишенбеймин. Революция болгондо мамлекеттик система менен башкаруу системасы, өнүгүү системасы өзгөрүш керек. Бизде өзгөргөн жок. Бул төңкөрүш деп эсептеймин. Ошондуктан төңкөрүш болбош үчүн
азыр мыйзам ченемдүүлүгүнө жакшы добуш берип элге түшүндүрүп ушул чын эле өлүгүү жөнүндө ойлоп көрсөк башкачараак нерсе болот. Ошондуктан ойлойт элем шайлоону өткөрүш керек. 5% деген орточо бул жакшы эле нерсе. Эгер 54 депутат ошол 5%дан келе турган болсо, 5%дан болсо мүмкүн 20 партия келип калат. Мен айта албаймын. Эгер активдүү катышып бардыгы болуп калса. Ошондуктан ойлойт элем бир гана бул жерде көнөкөттү, канткенде дагы биз иш мигранттарын ушул Кыргызстандын жараны болгондордун шайлоо системасына киргизүүгө аракет кылып, азыр дагы кеч эмес, канчалык болсо дагы шайлоо участокторун ачып, биз бул жакта ачып атабыз, шайлоо участокто 2000ден киши эмес деп, 900 000 киши келип атат. Ошондуктан бул жерде резерв бар, материалдык жактан канткенде дагы Кыргызстандын жарандарын толук катыштырууга аракет кылышыбыз керек. Дагы мыйзам ченемдүүлүктөрүн бүгүн азыр биз жамандай берсек эчтекеге барбайбыз. Көпчүлүктүн чечимине азчылык баш ийиш керек. Дүйнөдөгү талап ошондой, конституцияга шейкет аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Атыр бул жерде убакыт чыгып турат. Рахмат. Эми бир гана мындай чоң тилектердин бири күздө балким жогорку кеңештин депутаттары бул суроого, бул мыйзам долбооруна кайрадан кайтып келип, ошол азыр мыйзамда калган чийки жерлерди оңдоп кетишсе да. Бул абдан жакшы болмок. Анткени мыйзамды жакшы дейбизби, жаман дейбизби, бирок эгерде мыйзамда калган келишпестиктер, карамарчылыктар, чийки жактары калып калса, бул баары бир ошол эле ызы чууга, бири-бирибизге ишенбестикке алып келип, кайра элдик төңкөрүшкө алып барышы мүмкүн да, элдин нааразычылыгына алып барышы мүмкүн. Бизге андай керек жок. Бизге өнүгүү керек да, мындай туруктуу бир иш алып баруу керек да. Туруктуу иш алып барууга мыйзамдар так, мыйзамды аткарган адамдар дагы так таза болуш керек да. Бизде андай болмоюнча тилекке каршы башаламандык боло берет. Андан кийин албетте бул мыйзам долбоорун коомдук талкууда турганда мен өзүм сунуштарымды бергем. Өзүм шайлоо системасын жакшы билгенден кийин ошол биздин мигранттарга шайланууга да укукту бергиле дегем. Анткени Кыргыз Республикасынын жараны катары көпчүлүгү калган, бардыгы эле кошушу жарандуулукту же болбосо башка мамлекеттин жарандыктан алган эмес. Экинчиден ошол мигранттар арасынан депутат шайланып келсе партиянын атынан. Үчүнчүдөн ошол кыргыздар жашаган жыш жакта участкалар ачылыш керек дегем. Андан кийин ошол ар бир жогорку кеңештин депутаты 2 мөөнөт депутат болгондон кийин кайра болбой эле койгулачы деген сунушта киргизгем. Анткени бизге ошол жаңылануу мүмкүнчүлүгү шарттарды негиздеш керек эле да. Бирок тилекке каршы бул берген сунуштар тилекке каршы кабыл алынбай калды да. Сиз 1 минут жерде регламент чыгып. Мыйзам кабыл алынды, ошо алдыда келаткан шайлоонун мындай риск катары айтып кетет элем. Бул кандай системаны тандабасын Кыргызстан, бул добушту сатып алуу, адым ресурс любой системада колдонуп атат. Бул учурда деген өзүңөр билесиңер, кодекстерге өзгөрүүлөр кирилди. Адым ресурс азыр административный кодекске келип калды. Жазасы азайды азыр. Подкуптун дагы айыпы азайды. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Себеби азыркы келе жаткан шайлоодо, значит, баарыбыз билип турабыз, добушту сатып алышат, адым ресурсту колдонат, мыйзам чегинде алар жоопкерчиликке тартканда жазасы аз эле болуп калган да, эгерде тартылган күнү дагы. Анан дагы бир риск катары айтып кетет элем, бул подкуп скрытый болгондон тышкары, адым ресурс колдонгондон тышкары да шайлоочулар шайлоого келбейт. Себеби мындай проблема чыгып атат: политическое неучастие граждан, избирателей деген. Бул проблеманы чечиш үчүн дагы өкмөт дагы, борбор комиссия болобу, коомдук ишмер дагы болобу ойлонуп, ошону кантип шайлоочуну ушу сен добушуң бар, сен добушуң бирдемкени чечет деп, ошо участкага ичитип келгенге бир аракеттерди кылышыбыз керек да. Рахмат. Сиз 1 минут, 1,5 минут. Эми бул жерден азыр биз ар кайсы айткан менен пайда жок. Биринчиден мындан ары түшүндүрүштөр менен гана жүрүш керек. Биз азыр адис деген биз чала түшүнүп атабыз, мыйзамчылар окубагандары бар. Аны жаштырыштын кереги жок. Шайлоочулар андан бетер эчтеке билбейт. Ошондуктан эми мыйзам алынды. Бунун тартиптери өзгөрдү аябай. Бул ошол дайындалганга чейин тиешелүү жактар, бардык адистер болобу, комиссиялар болобу, мамлекеттик бийлик өкүлдөрү болобу, чыгылып ушулар түшүндүрмө иштерин жүрүш керек. Шайлоонун тартиби, кандай тартип менен шайланат, кандай жакшы жактары, кандай жаман жактары бар. Башка бул жерден жол жок. Анткени жөнүндө айта берген менен эч нерсе чечилбейт. Бир гана түшүндүрүштөр менен шайлоочу ошол шайлоого катышууга көңүлү болуп, барып шайлап бергенге үндөшүбүз керек да. Башка эми башка жол жок да бул жерден. Анткени ушу биздин шайлоочулардын көңүлү калгандыктан жылдан жылга катышуусунун пайызы азайып баратат. Мына акыркы шаар шайлоо кеңешинде 25%га чейин түшүп кетти. Балким 20%га түшүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен ошол кесепеттен түшүндүрүш керек да биз. Убактыбыз аяктады. Биз бүгүн шайлоо күзгө дайындалды, бирок анын шарттары улам өзгөрүп жатат деген темада талкуу өткөрдүк. Говорит ТВ телеканалынын оосунда биздин талкууга
Алмамбет Матубраимов катышты, мурдагы спикер, мурдагы вице-премьер Атыр Абдрахматова, Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Канышай Мамытова, общее дело деген коомдук фонддун эксперти жана Акылбек Сариев, Борбордук шайлоо шайлоочу. Рахмат барыңарга, саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы, эфирде Майдан.